Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү. Бүгүн биз дагы бир жолу тарап коюшчулук темасына кайрылып чечтик. Коромчулуктун арты кор деген теманын алдында сүйлөшүү үчүн биз атайын студиябызга конокторду чакырганбыз. Анда мен сиздерди келген коноктор менен тааныштыра кетсем. Жалал Абад шаардык ардагерлер кеңешинин төрагасы Мамасалиев Дүйшөн Мамасалиевич, ошондой эле Жалал Абад шаардык мэриянын аппарат жетекчиси Зиядинов Эрнис Эгембердиевич, урматтуу коноктор, биздин студияга куш келипсиздер. Негизинен жогоруда айткандай эле бүгүн биз тарап коюшчулук темасы боюнча сүйлөшүүнү өп көрдүк. Ушул жагдайдагы Жалал Абад шаарында кандай иш-чаралар аткарылды? Ушул жагдай боюнча алгачкы маалыматты Эрнис мырза сиз берип кетсеңиз. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдагы февраль 24 февралдагы 54 жарлыгы боюнча март айында эле жарлык чыгаруу менен эле жумушчу топ түзгөнбүз шаардык мэрияда. Жумушчу топ жобону иштеп чыкканбыз. Бул жобону иштеп чыгып, шаардык кеңештин депутаттарына сунуштап, бул жобону шаардык кеңештин депутаттары бизге апрель айында колдоп бекитип беришти. Бул жобо менен жыйынтыгы менен биз комиссия түздүк. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп келатат. Ушул жобонун негизинде 5 аймактык башкаруубуз бар. 5 аймактык башкарууда дагы өзүнчө комиссиялар түзүлүп, жер-жеринде ушундай ысырапкорчулук боюнча маркумду узатууда, маркумду эскерүүдө ошол жер-жерлеринде жумуштар жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Негизинен ушул жарлыкта айрыкча маркумду жана акыркы сапарга узатуу жагдайында көбүрөөк айтылат да, анткени өлүм бизге айтып келбейт экен, тойго эми даярдык көрүлөт экен. Анан ошондой шартта социалдык теңчилик болсун жагдайында мал сойбоо жагы да каралганда, ушул жободо сиздерде кандай каралган? Мисалы маркум акыркы күнү жаназага узап атканда сиздерде кандай, мисалы мал сойлабы же кой союлууга уруксат бердиңиздерби? Көпчүлүгү 3 күндөн кийин мал сойсо андан эмне кереги бар деген дагы андай бүдөмүк суроолорун берип келишет. Сиздерде кандай? Бизде ушул жободо жана жогоруда айтып кеткендей, биз жобону иштеп чыкканда жумушчу топ биринчиден ушул президенттин жарлыгына таянып биз ушул маркумду акыркы сапарга узатууда ошол күнү 3 күнгө чейин эч кандай бир дагы согум же болбосо союш мал жандыктары союлбай турган жобого киргизгенбиз. 3 күндөн кийин жакын туугандары менен бир кой менен эскерүү гана. Андан башка кыркылыгы, айттык же болбосо үчүлүк деген сыяктууларды биз жобого киргизбедик. Буга жол бербейбиз деп. Дүйшөн агай, негизинен коомчулуктан ушул суроо боюнча сурай келгенде, мисалы жарлык чыкканына 6 ай болуп калды. 6 айда сурай келгенде көбүнчө жаштык курагына келгенде биздин аксакалдарыбыз, ошол эле аталарыбыз, ошол эле апаларыбыз ушул жарлыкка негедир өздөрүнүн мондай нааразычылыктарын билип келишет да. Бул жагдайдан алып калганда улуу муундар арасындагы түшүндүрүү иштерин сиздер кантип колго алдыңыздар да? Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу шаардын тургундары, бул маселени азыр кичинекей балдардан чоң ардагерлерге чейин бардыгы билип калды. Себеби дегенде биз мына ардагерлер кеңеши, аксакалдар бүт баягы кварталга киребизби, бирөөнүн үйүнө киребизби, учурашабызбы, бул жөнүндө, жарлык жөнүндө ар бир адамга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атты. Бизде шаарда баягы чакан территориясы азыраак болуп, бизге оңоюраак болуп атат, чем райондорго караганда. Себеби дегенде, эгер кааласак биз күндү эле көрүшө турган адамдар менен көрүшүп атабыз. Ошондуктан бул маселени алдыга коюп, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми бирок туура айтып атасыз азыр. Элдердин арасында ар кандай талкуулоо болуп атат, ар кандай пикирлер болуп атат деген мен кошулам. Себеби дегенде өзүбүздүн аксакалдардын, ардагерлердин ичинен дагы 5 кол тең эмес дегендей разный толкование болуп калып атат. Орусча айтканда кечирип коесуздар. Анан эми 3 күндө баягы коштошууга келсек, анан эгер Бишкектен келип калсак, же башка бир областтан келип калсак, ушунча келип анан кийин бир биз анан ресторанга барып чай ичип алып, анан кийин келип Кур'ан окуйбузбу дегендей ар кандай толкование болуп атат.
Эми ошол маалдарды биз ойлоп атабыз. Бирок биздин мына азыр жогоруда биздин аппарат жетекчибиз айтты, мэриянын. Биз инструкциябызда, жообузда көрсөткөн жокпуз биз. Ошо 3 күнгө чейин кура эле союу жок. Эч кандай. А эгер мисалы үчүн алысырактан келсе, баягы кызмат кылгандар ал жакты караш керек, шыпырыш керек, стол коюш керек, жазыш керек, мынандай деген нерселерди эми кызмат кылып ыйлагандар деле мисалы үчүн чай ичип туруш керек, бир жарма ичип туруш керек. Ошолорду караш үчүн жок дегенде баягы немеден алса деген рекомендательный жөнөкөй эле ооз-эки сөздөр булар. Бир эт алып туруп кичине жок дегенде мастага кылынат, жок дегенде суюгураак тамак кылынат. Ал вопрос жок, суроо жок да. А бирок мындай караганда бир көпчүлүктөн аз, мен айтар элем где-то 5-10% тегерегинде биз ушунча жердин баягы маркумдун немесин чайын ичтик эле. Биз мынчага чыктык дагы менин баламдын колунан келип атканда, келбесе экөөнүкүнөн келип атканда эмне үчүн союлбайт деген суроону аксакалдар коюп атышат. Эми бирок биз баягы кыргыз эли ушундай эл экенбиз, анча-мынча жарлыктарга кээ бирде моюн сунбай кетебизби? Баягы мындай түз жүргөн, кенен жүргөн элбизби? Ошол жерлеринде кээ бир аксакалдар ынанбай кетип атышат да. Бирок целым мындай толугу менен айтканда, акыркы күндөрү ушул жоо менен бардыгы ушул указ менен жарлык менен бардыгы көпчүлүк адам 90%-тен жогору ынанып келатышат да. Дүйшөн агай, негизи жогоруда сөзүңүзгө караганда, мисалы ушундай талкуулар ырасында эле улумун арасында көбүрөөк экендиги, биз багы өзүбүз да чыкканда, эл менен баарлашканда, сунуш пикир топтогондо ушул нерсе сөзсүз көп айтылат да. Анан ушундай жагдайдан улам айрым бир жетекчилер ушундай кермур айтышып, туугандарына чейин жаман көрүп калган жагдай бар экендиги жөнүндө айтышат да. Сиздин мисалы өзүңүздүн жеке жашооңузда ушундай нерсе орун албадыбы бир жарлыктын аткарышы боюнча? Эми мына шаарда ошо комиссия болуп биз баягы күндө болбосо бир определенный бир маркум кайтыш болгондо биз барып атабыз. Тайгараев айыл өкмөтүнө чейин бардык. Анан шаарда, анан кийин өзүнүн микрорайонунда болсо ошол аксакалдарды кошобуз дагы киргизебиз да. Мына мен бир нече комиссияларга барып ошол жерлерде күбө болдум. Эми бир тарабынан баягы аза күтүп аткан учурда член комиссия дагы көп катуу сүйлөй албайт бир тарабы. Анан аларды жөн койсоң, алар жогору чыгып кеткен учурлар болуп атат. Андай учурларды эми аны баягы жутуш керек да. Жутуп аларга көңүл айтканды дагы билиш керек. Анан ошону түшүндүрүү дагы керек. Эми чынында эле алардын баягы неме кылып атса, мен аныкын жесем, мунукун жесем, эмне мен сое албайм дейт да. Анан бир жерине барсак, мен кудам союп келди, наракта экинчи көчөдө тамак берилип атат. Аны дагы засекать эттик. Эми биздин арабызда кээ бир кишилер мэриянын работниктери жумуштан кетти өз эркинси менен. Себеби дегенде ошол баш берилбей, элге дагы карабай сое беришкен экен. Анан ошол вынужден ошо жумушчулар кетти, кызматкерлер жумуштан бошоду. Мына шаарда мен билгенден, как комиссиянын мүчөсү катары мен ошону көрдүм. Ошондой учурлар болуп атат. Иә. Эрнест Эгембердиевич жарлыктын кабыл алганда февраль, 24 февраль. Азыр бүгүнкү күндө август айынын аягында турабыз. Анан ушул аралыкта Жалал Абад шаарында жаназа окулганда мал союлган жок деп ишенимдүү, ынанымдуу айта аласызбы? Бүгүнкү күнгө чейин бизде жарлык чыккан күндөн баштап Жалал Абад шаары боюнча 101 жаран каза болду. 101 жарандын бир жаранында Тайгараев аймактык башкарууда эч кимди укпастан, эскертүүлөргө дагы көңүл бурбастан биздин кызматкерлер, комиссия мүчөлөрү биздикин барышканда дагы милиция кызматкерлери дагы барышты, укпай коюшту, укпай союп салышкандар. Ал боюнча ошол биздин Тайгараев аймактык башкарманын башчысы ошол
жетекчибиз жумуштан кетти. Айыл башчылары эскертип алды. Бирок ошол айылда кийин кайра түшүндүрүү иштери аксакалдар менен бир топ чогулуп, ошол жерде түшүндүрүү иштери жүрдү. Бирок бүгүнкү күндө уланган жок. Эми каза болгон адамдар болуп атат, бирок союш союлбай атат. Рахмат. Ушул абал боюнча экөөңүздөргө тең сурап узатсам да, ооба ысырап кошчулукту жоюу максатындагы жарлык чыкты. Ар бир район шаар өзүнүн ыңгайына карап жобо кабыл алды, бирок ошол жобо, ошол кызыкчылык жалпы коомдун кызыкчылыгы болуп атат да. Коомдун кызыкчылыгы болгону менен ырасына келгенде өзүмдүн коромдогу өзүм маалымды өзүм билем деп ушундай баягы жарлыкка баш ийбей, жобого баш ийбей чыккан жарандарыбыз да болуп атат. Анан ошолордун айынан мамлекеттик кызматкерлердин кызматтан кетиши. Мисалы, буга чейин өзүңүздөр билесиздер, Кыз Көл айыл өкмөтү дагы ушундай жагдай орун алып, айыл өкмөт мектептин директору ошол жактагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жумуштан алынды. Андан сырткары областта ушундай жагдай орун алгандыгы үчүн биздин президенттин областтагы ыйгарымдуу өкүлү сөгүш алды дегендейчи. Анан мисалы ушул нерсе адилеттүүлүк катары кароого болобу? Дүшөн агай, сиз көптөн бери ушу кызматта иштеп жүргөн тажрыйбалуу инсансыз да, анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мынандай болот экен да, баягы ошол моментте эгер бир башчы болуп турган адамды көпчүлүк адам жакшы көрбөсө, ошону жөн эле поставлять этип эле жумуштан чыгарып коет. Ал вынужден кетет. Себеби дегенде указда ошондой. Анан кийин мындай караганда, эгер ошол киши айдап салдык же болбосо бошотуп койдук, ошондо эгер бир баягы элдер менен түшүнүктүү иштерди алып бара алса, кийин реабилитация болуп туруп, равносильный жумушка келсе болот. Мен ошону тиги бошолгон кишинин өзүнөн көп нерсе зависит этет да. Анан баягы элдер менен чыкканда, ошону баягы элдерден качып, кээ бир айыл өкмөттөр бар, кээ бир жетекчилер бар. Баягы элдер келетсе, элдерден кача турган жетекчилер бар. Наоборот, ошонун көйгөйүн ошол жерде чечиш керек. Ошол жерде чечпедиби, ал жумуштан кетет сөзсүз. Ошол ошибканы аткарат. Ошондуктан мен айта алат элем, бир жагы туура эле болуп атат. Анан кээ бирде баягы орусту айтканда, кээ бирин пример кылып снимать эткен учур болуп калат. Эми ал ошибканы ал катаны оңдосо болот. Эрнис Эгембердиевич, ушул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Бул эми биздин президентибиздин жарлыгы болгондон кийин бар жообуз кыргыз элибиз, бар жообуз жапа-тырмак буга ушул колдошубуз керек бул жарлыкты. Себеби бул жарлыкты мен ойлоймун, бул ысырапкорчулукка алып келет. Өзүңүз айткандай жанагындай өлүм айтып келбейт. Кээ бирки оорулуулар көрүп жүрөбүз шаарда. 1 жылдап, 2 жылдап ооруп, ошол эле ар жактарга алып барып, башка мамлекетке чейин алып барып, ошол өзүнүн финансовый акчаларын, мисалы үчүн үйүндөгү болгон каражаттардын баарын мал коюн сатып, же болбосо өзүндөгү бир үйүн сатканга чейин барышып, акырында анан эч кандай акчалары калбай калганда маркум өтүп кеткенде соерго, мисалы үчүн бул жарлык жок болсо, соем деп намыс үчүн дагы союшат да, союп келген. Бүгүнкү күнгө чейин келген ошентип. Буну эми бул жарлык, президентибиздин жарлыгы ушундай ысырапкорчулуктар болбосун деген. Ушуну колдоо иретинде биз бар жообуз, кыргыз элибиз жалпы жапа-тырмак буга киришибиз керек. Бул деген бар жообуз колдойбуз. Ошол эле ар бир үй бүлөгө бул жанагы чыгымды азайтууга алып келет деп эсептейбиз. Рахмат. Эми азыр маркумду акыркы сапарга узатуу жөнүндө жободо кабылган жагдайлар боюнча сөз кылдык. Бүгүнкү күндө тойдогу ашыкча ысырапкерчилик эле ошончолук деңгээлде. Анткени баарыбыз тойго барып жүрөбүз, кафе ресторандарга барып жүрөбүз. Ал жактагы ашкер эле адаттар, ашкер эле мондай багындай менин дасторконум жайылсын деген өзүндө, мисалы мурда салаттын 1-2 гана түрү болсо, азыр жок дегенде 5 түр салат коюлат. Конфеттердин түрлөрү, мөмө жемиштин түрлөрү коюлат. Анан ушул жагынан жободо жакшылыктарда тойлорго кандай тыюу жагдай эске алынган? Бизде жакшылыктарга бул тойлордо
өтө ысырапкерчилик кылбастан бир жандык союу менен, бир баш жандык союу менен өткөзө берсе болот тойлорду. И ал жерде айтылган 300дөн 350ге чейинки адамдар ашпаган. Ал эми баягы шөкөттөп автоунааларга чыгуу жагдайын эске алдыңыздарбы? Бул жанагындай ЗАГСка чыккан боюнча дагы жобого киргизилген 4 машинадан ашпаган машина болуш керек ЗАГСта. Мисалы бул боюнча атайын комиссия иштеди. Дүйшөн агай, сиз комиссияда болдуңуз да, комиссияда мүчө болдуңуз. Анан ошол комиссиянын арасында дагы айрым бир жоболорду кабыл алууда келишпестик жагдайлар кайсыл нерседен орун алды деп айта аласыз? Эми мындай да, Анткени бул талкууланып, анан кийин элдин сөзүнөн алынып, анан кийин иштелип чыккан нерсе да. эми мен ушунча баламды өстүрүп, үйлөп, мен ачылып чачылбасам деген жүрөктө калып атат да кээ бир кыйындарда. Анан эми ал кыйындарды кандай гана баягы токтотпой, баягы рекомендация берип, мындай кылсаң, ага карабастан чачылып ачылып атат да. Анан эми көзгө көрүнгөн нерсеси мына мен эми мурун иштегенмин шаарда мэр болуп, жетекчи болуп. 20 машина, 25 машина чыгып кеткен учур болгон. Анан кийин ГАИни алып алып, анан кийин токтотуп, 6 машинадан ашык чыкпасын деп мен жарлыкта чыгаргам. Анан ага дагы көнбөй эле, анан кийин келип алып 6 Хаммер кылып атат, 10 Мерседес кылып атат, 5 неме баягы 5-6 бир цветте неме Тойоталарды, Land Cruiser'лерди алып чыгып атат. Анан эми аларды азыр ооздуктап атылып атат. Ошо комиссиянын негизинде мэрдин жарлыгы чыгып атат. Ошону менен иш алып барылып атат. Мен ушул жерде бир подчеркивать эте турган нерсе, ошо президенттин жарлыгын колдоо боюнча, мына мисалы үчүн мен күндө эле көчө жүрө бербейм да, член комиссияларымда күндө жүрө бербейм. Бирок күндө мына милиция жүрүп атат. Мен кээ бирде милицияларды өзүм жаман көрүп кетчү элем. Бирок азыр ынанып атам да, ушул мына өлүм болуп атат, той болуп аткан сигналды биринчи ушу член комиссияга жеткирип атат да милиция. Милиция азыр иштеп атат. Анан мына тойго баягы кортеж болуп чыккандарды дагы ушулар кичине ооздуктап атат да, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Анан эми ысырапкорчулук боюнча. Ысырапкорчулук эми чын эле ысырапкорчулук биздин кыргыздарда көп. Өтө көп. Бул маселени мен билем Мурз Ибраимов, Бектемир Мурз Ибраимович 3 жолу созупта депутат болду дагы. 3 жолу ушул кыскартуу деп, бирок бир адам да колдогон жок да. 1 уровеньге, 2 уровеньге, 3 уровеньге алып чыгып атты. Эл баары бир эле баягы келип эле өзүнүн бир определенный бир уровенин алып алышат дагы, ошол уровеньге расход кылып тура берет да. Анан кийин мен мынанча расход кылдым дагы, тиги баягы көтөрүп келе турган, акча көтөрүп келе тургандарды келгенче 20 жолу звонить этип келесиңби, бересиңби деген эле сөз да. Анан ошо менен восстановление кылып коюп атат да. Анан эми рас ошончолук восстановление кылса, кафе ресторандар түштү. Кафе ресторандар ошо налогду төлөсүн. Мен ошону суранат элем да. Себеби дегенде бир жагынан ал жакты токтотсок, бул жагынан налог азайып калышы мүмкүн. Анан ошолор убагында налогун көбөйтүп эле через кассовый аппарат кылып берип турса, алдыга чыгып кетебиз да. Кудай бурса. Жакшы маселени козгодуңуз да. Ушул боюнча Жалал Абадта кафе ресторандар көп. Айрым райондор көбүнчө кафелерди айрыкча Куран окутуу жагын эске алды да. Ушул жагдай эске алынсын деп, анан бизде кандай болду Жалал Абадта? Куран окутуу кафелерде өткөрүлбөсүн деген нерселерин киргизишти да. Анткени мындай караганда ооба, ишкерлерге кандайдыр бир деңгээлде пайда алып келбеши мүмкүн. Бирок ошол эле убакта элдин дагы чөнтөгүн ойлогондо кафе ресторандагы чыгымдын көптүгү, бирок үйүндө өткөрсө ал аздыктын өзүдө болот экен. Ошон үчүн биз кафе ресторандарда өткөрүүгө тыюу салдык деген дагы өздөрүнүн жоболорунда айтышкан да. Анан шаарда кандай болот ушул жагы? Бизде шаарда жана жогоруда айтып кеткендей, жобо боюнча ушу жобого дагы толуктай кетсем, толугураак айтып кетсем, бизде маркумду узатууда 3 күн ичинде эч кандай, айтпадымбы, эч кандай союш союлбайт. 3 күндөн кийин
жакын урук туугандары менен элди чакырбастан өзүнүн эле жакын урук туугандары менен бир койго уруксат бергенбиз, бир кой союу менен. Андан кийин жылдык ашында эскерүүдө, маркумду эскерүү болуп эсептелет. Ошондо бир жандык, бир баш жандык менен эскерип койсо болот деген. Андан кийин буну көпчүлүгү сиз туура айтып атасыз, ошондо жылдык аштарын кафе ресторандарда өткөзүп атат бүгүнкү күндө. Аны биз тыя албайбыз. Себеп ал өткөзүп аткан, эскерип аткан ушу жакын туугандардын өздөрүнүн кандай десем чечими, өзүнүн каалоосу. Аларга дагы бир жолу эле тыюу салып алсак болбой калат го деп ойлойм. Ошон үчүн кафе ресторандарда эскерүүнү өткөзүлө жатышат. Кандай биздин кафе ресторанда өткөзбөгүлө деген тыюубуз жок. Бул эми көбүрөөк аял кишилерге таандык. Көйнөк кечи, мисалы ошол эле өлүмдөрдө жыртыш деген нерселер бар болчу да. Анан ошол жагдайда эске алындыбы, анткени ошол эле актык, ошол эле жылдыкта чоң чыгым ушул кийим кечектерге дагы кетет да. Ушул боюнча кандай нерсе кабыл алдыңыздар? Айрымдар бул боюнча атайын белек сындуу кылып алтын, зергер буюмдарын берүү дагы салт болуп, салт эмес, адатка айланып кеткен болчу. Туура айтасыз. Буну да жободо киргизгенбиз. Биздин жободо бар. Жанагындай пакет көтөрүп келүү, пакеттин ичинде мисалы үчүн ар кандай аял адамдардын материал же болбосо жоолук, ошого окшогон нерселери дагы жок кылуу бар. Жок эсепте жободо. Ошондой эле ак кийди, сиз айтып атпайсызбы, ак кийди ар кандай. Ак кийди дегендер дагы болбосун деген жободо бар. Ошол эле ошондой эле себет маркумду акыркы сапарга узатууда себет көтөрүү дагы жок. Ошонун ордуна эгерде биз эме алганбыз, акчалай жардам берип, мүмкүн болсо жобого белгилеп жазып койгонбуз. Акчалай ошондой адамга көйнөк алып келгиси келсе, же болбосо себет алып келгиси келген болсо, акчалай түрүндө эле өзүнүн акчанын чеги жазган эмеспиз, өзүнүн көңүлүнөн чыгарган акчалай эле берип коюу. Рахмат. Дагы бир суроо, бүгүнкү күндөгү жарандардын бир суроосу, эгерде ушундай жагдай орун алса, мынча өлчөмдөгү айыппул салынат деп айтылат да. Мисалы Жалал Абад шаарына бул кандай каралды? Анан кызыктырганы айыппул каяка кетет, кимдин чөнтөгүнө түшөт? Бул бизге типтүү жобосу келген, биздин ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөн. Ал жерде биз жобонун этегинде жазганбыз өзүбүздүн. Ушул кимде ким ушул бузган болсо, ушу биздин жобону биз ушул комиссия акт түзүп, ошол областтык ыйгарым укуктуу өкүлдөргө ошо комиссиянын мүчөлөрүнө беребиз. Бүгүнкү күндө андай болгон жок, бере элекпиз. Бирок эгерде болуп калса, болуп калса, эми ал жактан областтагы биздин өкүлчүлүктөгү комиссия чечет. Кандай чара көрөт, кандай эме акчалай кылышабы, же болбосо бир чара көрүшөбү. Мына биздин Тайгыраев боюнча ал киши өзү эле келип, мен ушуну аткара албадым, президенттин жобосун. Мен ушу өзүм элиме, өзүм жериме ушуну токтото албадым деп, өзүнүн арызын жазып, айыл башчы дагы ошондой эме менен кетишти да. Рахмат. Негизи жарлыктын максаты бүгүнкү күндөгү элдин социалдык теңсиздигин жоюу болчу да. Бирок дагы деле мен Жалал Абадты айта албайм. Бирок айрым бир район шаарларда дагы деле колунда бар, бийлиги барлар, балким билип, балким билбей союп аткан жагдайлар боюнча сиздер деле кулак чалбасаңыздар керек да. Анан кандай кылып ушундай нерседен арылсак болот да? Анткени бул мурда баягы адаптацияга алынган сөз болчу да, байлар сое берет депчи. Бирок чын-чынына келгенде айрым алыскы жактарда чын эле ошондой орун алган абалдар бар экен да. Туура айтасыз. Кантип өзүбүз, мисалы, биз үлгү болуп жаратсак, жетекчилер үлгү жаратмайынча карапайым калк андан пайда таппайт да. Бул паланча сойбоду деп кете берет. Азыр ошол ыргак бирок дагы деле бар экен да. Кандай деп ойлойсуздар? Туура айтасыз. Бул боюнча жарлык чыкканда биринчи ошондой укпай союп, сиз айткандай акчасы көптөр союп келип аткан аралап. Бар жок эле эмес бирок. Уккандар угуп келе аткан. Бирок бүгүнкү күндө көбү ынанды бул жарлыкка. Азыр угуп калды, сезип калышты. Чын эле ушул ысырапкорчулук экенине мына айыл аралап, же болбосо башка сиз айтып аткандай райондорго барып көрүп, ушул ошондой эле жакын адамдарга
ошо Тажайга барганда көрүп калып атабыз. Башка райондордо делечи. Биз бир эле шаарда эле союлуп аткан жер эмес, башка райондордо деле көрүп атабыз. Союлбай эле. Ошол эле эл дагы өзү көнүп калды барып. Мурда эл аш жегенде, көч жегенде даяр болуп барган болсо, бүгүнкү күндө ага өзүн даярдап барып атат. Бүгүн жок, аш жебейм мен. Мисалы үчүн курсагын тойгозуп барат. Же болбосо чыгып эле үйгө кирип же башка жерге отурбай эле Куранын окуп кетип калып атышат. Эл дагы уже ушуга өзү ынанып барайт. Дүшөн агай, ушул суроону сизге берейинчи. Ушул жарлыктын негизиндеги түшүнүктөрдүн дагы бири үрп адат, каада салт боюнча. Ушул жарлыктын чыгышы айрым бир жарандардын көз карашында биздин кыргыз салтына, кыргыз баалуулуктарына өздөрүнүн терс таасирин тийгизет деп чыгышкан убак болду да. Кандай деп ойлойсуз? Туура айтасыз, аябай туура суроо болду да. Көп жерге барсак ушуну айтып атат да. Биздин ыйлап, бакырып, мындай аза күткөнүбүз бул биздин салт. Бул тамак жеп маркумду узатканыбыз биздин каада салт деп. Ушундай. Анан биз бөлөк улуттарга караганда ушундай айырмабыз бар. Биз ошону сактап калышыбыз керек деген бир көп процент эмес, определенный кичинекей проценттер бар. Анан эми мына мисалы үчүн мурунку жетекчилер айтчу эле да, мынаны кыла бергиле, аныкын жей бергиле, же шайлоого барганда деп айтпады. Ошону туура айтса, туура түшүндүрсө, мына туура жарлыкты аткарсак, анан аткарбай эле көчөдөн аяктан тарта берсек, бияктан тарта берсек, анан акыры бир жаман ситуацияга түшүп келебиз да. Ошондуктан баягы командный методду кичине биз моюнга алышыбыз керек да. Анан эми кийин келип акча көбөйгөндүктөн ыйлаганыбыз дагы башкача болуп кетип атат. Каада салт өзүнчө көбөйүп кетип атат. Кичине деп койгончо бакырып өкүрүп жерге жатып атат. Миң мәрте тоо калдым мен. Муну неме кылып расшудать эте албайм. Бирок ошону каада салтты бир аз тартып, кээ бир жерин оңдосо болот да. Бул мисалы үчүн жарлык ал ситуацияга өтө эле көп таасирин бербейт. Анан бая айтып атпайсызбы? Баягы себептерди алып барыш керек. Бул эми көптөн бери эле калып калды. Азыр барып, мисалы үчүн мына советтин акчасы деп кээ бири 1000 сом берет, кээ бири 2000 сом, ошо менен эле бүтүп калды. Анан кийин баягы калпактарды кийгизет эле 5 жолу айланып келип, 5 жылдан кийин ошо калпактар дагы сага келип калат эле. Ал Кудай буйрса кетти. Анан эми үйлөнүү тойдо молодожендар деп баягы аларга кичине бир подарка берилет эми. Аны бербесе болбойт. Баягы эсте калсын, көлсө кийгизсин, серги кийгизсин. Ал салт болуп эле келе атат. Бирок ошону дагы ограничение кылбаса, 2ден берип атат байлары, 3ден берип атат. Бул запас дешип атат. Анан кийин аны сатып берет. Анан ошону бир кичине ограничение кылбастан, ограничение кылыш керек да. Мен ошону колдойм. Рахмат. Урматтуу коноктор, сиздер үчүн биздин студиядан эркин микрофон. Эгерде биздин коомчулукка, Жалбашчанын тургундарына, конокторуна айта турган кайрылуулуктар, сунуштар, каалоолор болсо айтып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Түшүн агай. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, Жалал Абад шаарынын тургундары, мен сиздерге чың бекемден соолук каалайм. Анан эми бир дүйнөдө кичине олку-солку согуштар болуп атат. Ушундай жамандыктан мен тилейм сактасын. Анан кыргыз эли күчтүү эл, чыдамкай эл, эрктүү эл. Бул мындай жарлыктардын көбүн колдойбуз. Экономиканы көтөрүш үчүн бүт кыргыз элин мен жакшылыкка, ушул көтөрүлүшүнө өбөлгө болот деп, ар бир жаран салсын салымдарын деп мен суранып кетем. Рахмат, Эрнис мырза. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, сиздерди ушул убакыттан пайдаланып келе жаткан Кыргыз Республикасында эгемендүүлүк күнү менен жалпы шаарынын тургундарын куттуктап кетем. Сиздерге кайрылуумдун ушу Жалал Абад шаардык мэриясынын атынан ушул биздин президентибиз чыгарган жарлыкты колдоп, ашыкча ысырапкорчулукка барбооңуздорду суранат элек.
Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен анда дагы бир жолу сиздерди келген конуктор менен тааныштыра кетсем, Жалал Абад шаардык ардагерлер кеңешинин төрагасы Мамасалиев Дүйшөн Мамасалиевич, Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Зиядинов Эрнес Эгембердиевич бүгүн студияга келип, коромчулуктун арты кор деген темада өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты. Сиздерге терең ыраазычылык. Ушуну менен көрсөтүү соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.